Манас эпосунун тексттерин басмадан чыгаруу иштери. Манас эпосунун тексттерин басмадан чыгаруу иштери 19-кылымдын экинчи жарымында биринчи ирет 1885-жылы Василий Радлов тарабынан Санкт-Петербург жана Германиянын Лейпциг шаарында жарык көрсө, дээрлик азыр колдо бар 70-ке жакын варианттын көпчүлүгү Совет мезгилинде кагазга түшүп, айрымдары китеп болуп жарык көргөн. Эң чоң варианттардан Саякбай Каралаевдин, Сагынбай Орозбаковдун, Мамбет Чокморовдун, Шапак Рысмендиевдин, Акмат Рысмендиевдин, Багыш Сазановдун варианттары ушул Совет мезгилинде кагазга түшүрүлүп, 20-жылдардан 70-жылдарга чейин кагаз бетине түшүрүлүп, ошонун эки чоң варианты бул Саякбай Каралаев менен Сагынбай Орозбаковдун варианттары китеп болуп, Атайын Илимдер Академиясынын аракети менен 78-жылдан 84-жылга чейин жарык көргөн. 70-жылдары, ушу 78-жылы так айтканда, Сагынбай Орозбаковдун Манас бөлүгү кыскартылып 4 том болуп чыккан. Андан кийин 82-84-жылдары Саякбай Каралаевдин Манас Семетей Сейтек 3 бөлүгү тең кыскартылып китеп болуп жарык көргөн. Бул академиялык басылыштар эмес, болгону эле ошол жалпы окурмандар үчүн тартууланган китептин варианты болуп эсептелинет. Ошол эле мезгилде 80-70-жылдары Саякбай Каралаевдин, Молдобасан Мусулманкуловдун, Уркаш Мамбеталиевдин, Шаабай Азизовдун варианттары ар кандай өлчөмдө, ар кандай көлөмдө грамм пластинка болуп, атайын ошо Ташкенттен жана Москвадан Мелодия фирмасынан жарык көргөн. Бул өтө чоң эмгекти талап кылган. Ошол эле мезгилде жалпы коомчулук үчүн нукура манасчынын үнү, анын аткаруусу, анын тексти, анын стили, үнү, обону, кырааты, ошонун баардыгы грамм пластинкага түшүп, анан коомчулукка, угармандарга тартууланган. Бул ошол мезгилдин чоң бир жетишкендиги болуп эсептелинген. Эгемендик мезгилге ээ болгондон тартып Кыргыз Республикасында мына бүгүнкү күнгө чейин Саякбай Каралаев менен Сагынбай Орозбаковдун академиялык басылыштары ушу биздин Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясы тарабынан жарык көрүп, жалпы окурмандарга тартууланды. Андан сырткары Молдобасан Мусулманкуловдун, Акмат Рысмендиевдин, Шапак Рысмендиевдин, Тоголок Молдонун, Багыш Сазановдун варианттары дагы жарык көрдү китеп болуп. Бул азыркы мезгилдин эгемендүүлүккө ээ болгондон тартып бүгүнкү күнгө чейинки Кыргыз Республикасынын кыргыз илиминин
жетишкендиги деп эсептешибиз керек. Албетте өз алдынча же болбосо мамлекеттик эмес жеке адамдардын же айрым бир уюмдардын каржылоосу менен ушул кийинки соңку жылдары Сейдена Молдокееванын, Шаабай Азизовдун, Каба Атабековдун варианттары дагы жарык көргөн. Бул варианттар кийинки мезгилдеги 20-кылымдын соңку жылдардагы жашап өткөн белгилүү манасчылардын варианттары болуп эсептелинет. Муну дагы келечекте мүмкүн тактап, толуктап дагы чыгаруу иштери алдыда турат. Себеби айрым варианттар ошо жеке ошо манасчынын колунда калып, анан алардын көзү өтүп кетип, ал кол жазмалар табылбай калган дагы учурлар кездешет. Ошонун бири мисалы Каба Атабековдун варианты толук кандуу жарык көрбөй калды китеп болуп. Эми бул варианттардын кереги көп болуп чыгышынын кереги эмне деген суроо жаралышы мүмкүн да. Илим үчүн деги эле карапайым адам үчүн деле кайсы манасчынын айтуусу канчалык деңгээлде экендиги, бир текст менен, бир вариант менен экинчи варианттын текстин салыштыруу үчүн өтө бир жакшы мүмкүнчүлүк түзүп бере алат да. Эгерде мурда кол жазмалар фондусунда гана кол жазма түрүндө ошол варианттар сакталып келген болсо, эми жарык көрүп, аларды мындай иликтөөгө, талоого, салыштырууга мүмкүнчүлүктөр ачылып жатат. Биз Кыргыз Республикасы, Кыргыз эли дүйнөдө теңдеши жок зор эпоска ээ болуп туруп, ошол эпосты, ал эми ошол эпостун ондогон, жогоруда айтылгандай 70ке жакын вариантын жарыкка чыгарып, коомчулукка, элге, илимге, деги эле дүйнө жүзүнө тартуулоо бул парзы деп эсептейм. Ал келечек үчүн дагы, бүгүнкү күн үчүн дагы өтө керектүү, пайдалуу. Эгерде кыргыз илими, биздин ата мекендик илим иликтебесе дагы, ал келечекте башка чет элдик окумуштуулар тарабынан да изилдениши мүмкүн. Бүгүнкү күндөгү ааламдашуу жана массалык маданият доорунда күнүгө дүйнөдө кайсы бир эл же болбосо кайсы бир тил жок болуп, кайткыс болуп кетип аткан мезгилде биздин туу туткан символ катары дагы, идея катары, идеал катары дагы туу туткан эпосубуздун китеп болуп канчалык көп болсо жарык көрүшү ошончолук жакшы дагы, пайдалуу дагы, абройлуу дагы, кадыр барктуу дагы деп айтаар элем. Эми эпостун өзүн жазып алуу иштери албетте ар кандай түрдө, ар кандай ыкмада жүргүзүлгөн. Мунун усулдары баягы мезгилге, илимий техникалык өнүгүүнүн деңгээлине жараша болуп келген. Эгерде 20-жылдары же болбосо андан ары 19-кылымдын соңунда
20-кылымдын башында текстти кагазга түшүрүү кол менен жүргүзүлсө, кагаз бетине калемди сыяга малып кийинки учурларда бул вариантты мындай чагылдыруу бир канча түрлөргө, мисалы аудио тасмага жана видео тасмага чагылдыруу мүмкүнчүлүктөрү пайда болгон. Ал эми бүгүнкү күндө болсо аны цифралаштыруу деңгээлине жетип отурат. Бул өтө чоң жетишкендик. Бул манасчылар үчүн дагы, аны жазып аткан иликтөөчү, окумуштуу үчүн дагы чоң жеңилдиктерди тартуулады да. Элестетип көргүлө, кагазга түшүрүү бул өтө оор эмгек болуп эсептелинген. Мисалы, манасчы айтып аткан болсо, аны 5 мүнөт же 10 мүнөт айттыртып, анан токтотуп, тиги кагазга түшүрүп аткан адам, фольклорист аны колунан келишинче, үлгүрүшүнчө кагазга түшүрүп, анан кайрадан ал манасчыны айттырып, анан кайра тиги фольклорист кагазга түшүрүп, ошону менен манасты жазып алуу иштери деген айлап эмес, жылдап өткөн да. Жылдар бою мөөнөткө созулган. Бул өтө түйшүктүү, өтө мындай бир кылдаттыкты талап кыла турган мүшкүл иш. Муну туура кабыл алып, туура түшүнүш керек. Атаганат ал кезде деген эми азыркыдай мүмкүнчүлүктөр болгон эмес, техникалык мүмкүнчүлүктөр болгон эмес. Ошол себептүү айрым тексттерде деген мындай бир оңдоолор, айрым тексттерде, ошо кол жазмаларда мындай өчүрүлүп же сыясы өчүп калган, же кагазы жыртылып же сүзүлүп калган учурларды кездештиребиз да. Алгач ирет араб арибинде, араб ариби менен, андан соң латын ариби менен, анан кириллица ариби менен кагазга түшүрүлгөн варианттар ошо совет доорунда, совет мезгилине чейин дагы болуп келген болсо, мына азыркы тапта кагазга түшүрүү бул мындай бир оңой олтоң иш деп айта албайм, бирок алда канча мурдагы мезгилдерге салыштырмалуу жеңил өтүп жатат. Тилекке каршы варианттарды жазып алуу, аудио же видео тасмагабы же кагазгабы совет мезгилинин өтүшү менен басаңдап калган. Алгач ирет ошол эгемендүүлүккө ээ болгондон тартап Кыргыз Республикасында 1994-95 жылдары атайын Манас эпосунун 1000 жылдыгына карата атайын программа, проект долбоор иштелип чыгып, ошол мезгилде Шаабай Азизовдун жана Каба Атабековдун варианттары түшүрүлгөн. Андан кийин мындай бир ушул чоң долбоор азыркы бар манасчылардын варианттарын жазып алуу иштери тилекке каршы жүргүзүлө элек. Азыркы тапта илимий техникалык өнүгүү доорунда техниканын ар кандай түрлөрү колдо бар болуп турган учурда бар манасчыларды биз кагаз бетинеби, аудио же видео тасмага түшүрүп албасак, бул дүйнөдө түбөлүктүү турган эч нерсе жок. Өтөт да кетет. Ошол варианттар дагы, ошол манасчылардын айткандары дагы өзү менен кошо кайткыс болуп кош айтышып
кетет. Ошол себептүү болочокто бул баса белгилей турган маселе манас таануу илимине кайрылып, манас таанууда эмгек кылган, өзүнүн иликтөө, изилдөө иштерин жүргүзгөн адам сөзсүз түрдө манасчы менен болуп, манасчы аркылуу манас дүйнөсүн, манас эпосун түшүнүүгө алда канча жеңил жана мүмкүнчүлүгү кенен болмок. Ошо манасчынын айтуусундагы вариантты жазуу менен өзүнүн эмгек жолун баштаса, бул ошол иликтөөчү, изилдөөчү, манас таануучу үчүн чоң бир ийгиликтерди алып келет деп түшүнөм.